Сиз 100-кө чыгып алып, дагы эле иштей берет белеңиз. Англияда 100 жаштагы Питер Дэвис жергиликтүү башталгыч мектепте ыктыярчы болуп, балдарга китеп окуганды үйрөткөнү үчүн король Чарльздын мактоосуна татыды. Биз бир кылым жашаган карыя жана анын окуучулары менен баарлаштык. Питер Дэвис 100 жашта. Ал жумасына 2 жолу жергиликтүү башталгыч мектепке барып турат. Питер 2 класстын окуучуларына жардам берет. Саламатсызбы, Дэвис мырза? Эми окуй башта. Жаныбарлар бизге көп жактан жардам бере алышат. Бир бала үй бүлөсү менен деңизде жүргөн. Ал сууга түшүп кетти. Бирок ал сууда сүзө алчу эмес. Мыкты балдар, чыны менен жакшы окуучулар. Алар менен биринчи жолу иштеше баштаганда кээ бирлери анча окуй алышчу эмес. Бирок алар бир чейриктен кийин эле сонун окуп калышыптыр. Ал элге шык берген, берешен жана камкор адам. Дэвис баарын тегиз ойлойт. Акыркы 6 жылдан бери көп балдардын окууга болгон сүйүүсүн ойготууга өз убактысын арнаган адам. Биз эч качан ага рахматыбызды айтып бүтө албайбыз. Питер аялы каза болгондон кийин ыктыярчы болуп иштей баштаган. Жубайы экөө 72 жыл чогуу түтүн булатышкан. Питер аялын жоготкондон кийин ага кыйын болгонун, ыктыярчылык аны ошол оор абалдан сактап калганын айтат. Эгер мен окуганда ката кетирсем, анда сен бир упай аласың. Эгер сен ката кетирсең, мен бир упай алам. Кичинекей кыз мени бул зоопарктан алып кетчи сураныч. Мурда мен окуганды билчү эмесмин. Азыр болсо абдан жакшы окуйм. Анткени ал мага көп жардам берди. Жаңы жылдык сыйлыктардын тизмесинде Питерге китеп окутуу ыктыярчылык эмгеги үчүн Британ империясынын медалы ыйгарылган. Быйылкы жылдын тизмесиндеги эң кара адам. Упай канча болду? 2-1. Ким жеңди? Мен Мен жөнө турбай кыймылдап отурган адаммын. Бир нерсе кылып турганым жуманы зерикпей өткөргөнгө жардам берет. Балдарга караганда мен көбүрөөк пайдалам деп ойлойм. Мындан тышкары көчөгө чыкканда мени баары тааныйт. Анткени айылдын кайсы жерине барбайын. Балдар, саламатсызбы Дэвис мырза деп кыйкырышат. Ошондо кубанып көңүлүм көкөлөп калат.